Өзгөчө кырдаалдар министрлигине атайын техникалар жана шаймандар берилди. Буга республикалык бюджеттен 35 миллион сом каражат бөлүнгөн. Эми алдыда бул берилген техникалар жана шаймандар куткаруучулардын ишин жеңилдетет деген ойдобуз. Кезектеги атайын техникалар эски аянтта салтанаттуу түрдө Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин катышуусунда тапшырылып, өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажекеев баш болгон өздүк курам катышты. Иш-чарада сөз сүйлөгөн Ташиев бир кездери өзгөчө кырдаалдар министрлигинде иштегенин эскерип, министрликте мурдагыга салыштырмалуу учурда абал бир топ жакшырганын айтып өттү. Бүгін сіздерге 28 техника тапшырылат. Анын 10-у Беларусь өлкөсүнөн алынып келинген БелАЗ 754-75-40 үлгүсүндөгү карьердик жүк ташуучу чоң машина. Ал эми калганы заманбап медициналык 4 жана өрт өчүрүүчү 4 техника келди. Ага кабинет министринин тескемесинин негизинде республикалык бюджеттен 35 миллион сом бөлүнүп берилген. Гидравликалык кайчылар, кысуусу жана плиталарды жылдыруучу сыяктуу жана башка шаймандар алынды. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, Туркиядагы жер титирөөдө экскаватор кире албаган татаал жерлерде оор плиталар жылдырууда атайын техникалар, аспаптар жакшы жардам келет. Мына ушундай техникалар эми биздин Кыргызстаныбызда дагы пайда болду. Ошондой эле Камчыбек Ташиев техникаларды көрүп таанышкан соң өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажекеевке ийгилик каалап, ишти кынтыксыз алып кетерине ишеним билдирди. Удачи вам, успехов. Я очень надеюсь, что там МЧС сейчас полностью переоборудован, МЧС полностью техническое перевооружение. Так, у вас имеется соответствующие технологии, техники. Пожалуйста, оказывайте помощь и работайте. Удачи вам. Спасибо. Бул эрет министрликке кырсыктардын кесепеттерин жоюуда колдонулуучу акыркы үлгүдөгү куткаруу шаймандар алынды. Тактап айтканда, апат болгон жерде түнкүсүн электр энергиясы жок шартта ыкчам куткаруу иштерин жүргүзүүгө ылайыкталган күн энергиясы, дизелдик күйүүчү май менен иштей турган жарык бергичтер, темир кескичтер, өрт кырсыгында көп кабаттуу имараттарга чыгууда колдонулуучу 3 муунактуу тепкичтер, урандылардын астында куткаруу ишине керектелүүчү кол шайманы жана ушул сындуу куткаруу шаймандардын топтом алынды. Куткаруу жабдыктары мында флисовый мембранный куртка, шим, бүт, гетраларынан бери обувьтарда горный атайын ледоруб, бүт кошкаларын бардыгын бул 10 адамдан турган снаряженияны биздин Альянс Алтын жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан өзгөчө кырдаалдар министрлигине жардам катары спонсорский кылып бизге белек кылышкан. Вот биякта азыр 4 образец катары көргөзүп атабыз. А так негизи 10 кишилик комплект. Мындан тышкары заманбап дрондордун кылмыш кырсык учурунда тийгизген пайдасы кандай? Кайсы учурда колдонулары тааныштырылды? Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде учкучсуз учуучу аппараттар колдонулат. Бул жерде ар кандай түрлөрү бар. Кичинекей дрондон баштап чоң дронго чейин. Мисалга кичинекей дрондорду биз издеп куткаруу жанагындай маршруттарды түзүү, жанагындай ликвидационный мероприятияларга колдонобуз. Жанагындай дагы тепловизору менен атайын дрондор бар. Ошол адамдарды куткаруу учурунда адамдардын жылуулугун менен адамдарды ошо издеп таап куткарганга аракет кылабыз. Андан сырткары жүк ташуучу дрондор бар. Жүк ташуучу дрондорду биз ошол жериндеги жабыркаган жарандарга ар кандай медикаменттерди, байланыш каражаттарын биринчи суу, тамак аш мисалга жеткиргенге колдонобуз. Жыйынтыгында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлерин берилген ар бир техникага аяр мамиле жасоого чакырып, жана бир катар тапшырмаларды берди. Атап айтканда, табигый кырсыктар, анын ичинде жер титирөөлөр жакындап келе жаткандыгы жөнүндө эртерээк эскертүү мүмкүнчүлүгүн жасалма интеллекттин жардамында карап чыгууну тапшырды. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, New TV.